لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны тууралуу болуп жаткан сира сабагыбызды окууну андан ары улантабыз. Биз өткөн сабакта Курайш капырлары тарабынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уруусу болгон Бани Хашим жана Бани Мутталиб урууларына байкот жарыялануусу, курчоого алынуусу жана курчоого алынгандан кийин ушул нерсе 3 жылга уланып, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дайыма коргоп келген амекси Абу Талибдин ааламдан өтүүсү жана эң сүйүктүү аялы Хадича радыйаллаху анханын ааламдан өтүүсү тууралуу жана ушул амекси ааламдан өткөндөн кийин жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялы Хадича радыйаллаху анха ааламдан өткөндөн кийин Курайш капырлары тарабынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга зыян берүү аябай күчөп кеткендиги тууралуу айтып өткөнбүз. Эми бүгүнкү сабагыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын амекси Абу Талиб ааламдан өткөндөн кийин, дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон карама-каршылык, динин токтотуу максатта болгон мушриктердин аракеттери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга карата аябай күчөп кетти. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул динге колдоочу издөө максатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Таифке барды. Эми мына ушул Таифке барганынын негизги максаты мына ошол жерден үмүт кылып, ошол жердеги бир кадыр барктуу адамдардан, кадыр барктуу уруулардан бирөөсү исламга келип кала турган болсо, мына ушул исламга колдоо болот деген максатта өзүнүн кызматчысы Заид ибн Хариса менен биргеликте жөө алда Таифке аттанды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол ар бир жолдо кете жатып, Таифке кете жатып, ар бир уруудан өткөн сайын ошол уруунун башчыларын, ошол урууну исламга чакырды. Ошол Таифке жетип барганга чейин. Мына ошол Сакиф уруусунун башчыларынан болгон 3 ага бир тууганды дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 бир тууганды дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламга чакырды. Ошол Сакиф уруусуна түшкөн кезде, ошол жерде болгон кезде, бирок аларды исламга чакырган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул динге жардам берип коюу максатта аларды исламга чакырган кезде алар аябай бир жаман жооп кайтарды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына жооп бербей, алар балким капыр бойдон калышып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга колдоо көрсөтүшпөдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир уруудан өтөт экен, алардын башчыларына бирин калтырбай исламга чакырат эле. Бирок өкүнүчтүүсү, алардын кайсы бири менен сүйлөшпөсүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, алардын кайсы бирин исламга чакырбасын, баары бир алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына жооп беришпей, ошол куфурлугунда, ошол капырлыгында туруп алышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ошол Таифте 10 күндөй болду. 10 күн аралыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эч ким ыйман келтирбеди. Балким алардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айткан карата ошол сөзү ухруж мин миладина. Биздин шаардан чыгып кет. Мындайча айтканда биздин шаардан жогол деген сөздөн башка сөздү айтышпады. Кала берсе алар өздөрүнүн балдарын жана кулдарын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайрап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы коюшат эле. Жана ошол Таифтеги адамдар эки сап болуп алып, жашы дагы, карысы дагы, баласы дагы, кулу дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сөгүшүп, айыпташып, кала берсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ташборонго алышты. Кала берсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол бут кийими канга бөлөндү. Жана Заид ибн Хариса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ташборонго алган кезде ал өзүнүн денесин тосуп,
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды қорғойт эле. Жана ошол таш боронго алынган кезде, пайғамбарыбызга таштар атылган кезде Заид ибн Харисанын башына таш тийди. Жана ал кишинин башы жарылды. Мына ушул нерсе уланды. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Таифтен чыгып, ошол Рабиянын Шайба жана Утба деген балдарын жүзүм багына кирип кеткенге чейин. Бул ошол Рабиянын эки баласынын жүзүм багы Таифтен 3 километрдей алыстыкта эле. Мына ушул жерге чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардан качып келип, алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кууп келишип, ошол таш боронго алышып, мына ушул бакка кирип кеткенге чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таш боронго алышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын жүзүм багына кирип, ошол жердеги жүзүм бактагы ошол дуалга сөйөнүп, мына ошол жерде отуруп, ошол жерде эс алып калды. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жердеги дуалга ошол сөйөнүп таянып, ошол жүзүм бактын көлөкөсүнө көлөкөлөп отурду. Анан ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага дуа кылды. О Аллахым, мен сага өзүмдүн күчүмдүн алсыздыгы менен сага арызданамын. Менин жана башкаруумдун ошол кемчилдиги менен, башкаруумдун алсыздыгы менен сага арызданамын. Жана адамдар тараптан болгон кордук көргөнүмдөн сага арызданамын. Сен райымдуулардын райымдуусуң. Сен алсыздардын Раббисиң. Сен менин Раббимсиң. Мени ишимди кимдерге таштап койдуң? Мына ушундай коомго таштадыңбы мени? Мына ушундай жабалактап куушту. Жана менин иштерим алар душмандык кылышты. Мен бул нерсеге көңүл бурбаймын. Эң негизгиси мага сенин азабың болбосо болду. Бирок сенин кечиримиң өтө кең мен үчүн, чексиз мен үчүн. Жана мен бардык ошол караңгылыктарды жарытып жиберген сенин жүзүң менен коргонуу сураймын. Сен ошол дүйнө жана акырет иштерин оңдоочусуң. Ошол мага түшелектен алдын, мага азабың түшелектен алдын мен дүйнө жана акырет иштеримди оңдогон. Жана мага ошол ачууң адал болуп калуусунан алдын, ошол ыраазылыгыңдан алдын, ошол ачууң мага адал болуп калуусунан алдын мен сага ачууңдан коргономун. Жана күч кубат сага гана таандык. Мен алсыз бир пендеңмин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай дуа кылып өзүнүн Раббисине кайрылды. Мына ушундай дуа кылган кезде жанагы Рабиянын эки баласы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга боору ооруп кетти. Анан өзүнүн кулу Адас деген кулу бар эле, ошол аркылуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир баш жүзүп жиберишти. Мына ошондо келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана кул Адас деген кул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана жүзүмдү сунган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана жүзүмдү бисмилла деп жеди. Мына ошондо жанагы Адас деген кул таң калып, бул сөздү мына шаардагы жашаган адамдар айтпайт дешти. Бул сөздү бисмилланы колдонушпайт дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сен кайсы шаардансың, диниң кайсы деп сурады. Жанагы кул айтты, мен насранимин деди. Жана Нинава деген ошол элден боломун деп айтты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анда сен Салих ошол Юнус деген пайгамбардан ошол Салих Юнустун шаарынан турбайсыңбы деди. Сиз ошондо жанагы кул сиз Юнус тууралуу кайдан билесиз деп айтты эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул ал менин агам болот, ал сыяктуу эле мен пайгамбармын деп айтты. Ал да пайгамбар болгон, мен да пайгамбармын деп айтты. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага Юнус сүрөсүндөгү аятты, Юнус алейхиссалам тууралуу аятты окуп берди. Жана ошондой эле ага ошол кыссату Юнус пайгамбардын кыссасын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курандан окуп берди. Юнус сүрөсүнөн эмес экен. Куран-ы Каримдеги Юнус сүрөсүнүн кыссасыны окуп берди. Анан жанагы кул Адас исламды кабыл алды. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы коргондон чыгып, анан Мекке тарапка жол алды. Өтө кайгыланган, капаланган, өтө зулум чеккен, мындайча айтканда кайгыланган абалда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтты. Ошол кайгыланып барды Карнул Маназил деген жерге чейин. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жолдо бир булут көлөкөлөп келе жаткандыгын көрдү. Ошол булутка караган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Жибрил чакырды. О Мухаммад деди,
чындыгында мынау тоо периштелерине Аллах Таала сага жиберди. Эмне буйрук кылсаң, азыр мына ушулар аткарат азыр буйругуңду dedi. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тоо периштелери салам берди. Салам бергенден кийин: "О Мухаммад, эмне кааласаң буйрур" dedi. Азыр буйругуң аткарылат. Көз ачып жумганча буйругуң аткарылат. Эгер кааласаң азыр сенин буйругуң менен Аллах Таала буйурду, эмнени кааласа аткарууңду, ошол эгер кааласаң мына экил ахбашайынды ошолордун үстүнө таштап коебуз dedi. Эки ахбашайын ошол Меккедеги эки тоо болчу, Абу Кубайс тоосу жана Каян тоосу болчу. Мына ушул эки тоону Таифтеги ошол адамдарга, сени ташборон кылып чыккан адамдарга, сага зулум кылган, сени капага салган адамдардын үстүнө таштап коебуз dedi. Балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул ааламга райым катары жиберилген пайгамбар эле да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балким аларга мындай жаман дуа кылбай, балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен баш тартып, балким Аллах Таалалардын арасынан, алардын урук тукумунан Аллахтын жалгыз өзүнө ыйман келтирген, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынган, ага эч бир нерсени шерик келтирбеген пенделерди чыгарарын үмүт кыламын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай жооп берди. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө келип аябай эле кайгыланган болчу. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккага жакын Нахла деген жерге келип түштү. Мына ошол жерде бир канча күн болду. Мына ошол жер курмалуу жер болчу. Мына ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде туруп, бир нече күн ошол жерде туруп калды. Күндөрдүн бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таңкы намазда ошол Куран окуган кезде, намазда турган кезде бир топ жиндер келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Куран окушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жиндерден келгенин билген жок, бирок Аллах Таала билдирди. Мына ошолдо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол Ахкаф сүрөсү түштү, жана Ахкаф сүрөсүнүн аяттары түштү. Мына ошол Ахкаф сүрөсүндө жиндер тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип жиндер Куран угуп, барып өздөрүнүн коомуна ошол ширктен эскертип, таухидке чакыргандыктары айтылган. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Нахла деген жерде бир нече күн тургандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар жерден чыгып Меккени көздөй жол алды. Жана ошол Аллах Тааладан мына ушул кыйынчылыктан чыгаруусун үмүт кылып Меккеге жакын келип, ошол Курайштин, ошол чоңдорунун жамандыгынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коркуп, ошол Гары Хирада бир ошол туруп калды. Маккеге жакын Гары Хирада туруп калды. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кишини Ахнас ибн Шарикка жиберди. Мени Меккеге колдоп, коргоп алып келип койсун деген өтүнүч менен жиберди эле. Ал киши мен Курайш менен союзмун, мындайча айтканда, биз ошол тилектешпиз, Курайш менен бир союзбуз, бирбиз. Ошондуктан мен алар менен бул союздугумду, мындай ошол биримдигимди буза албайм деп ал киши баш тартты. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сухайл ибн Амрга жиберди. Ал киши да үзүр айтып, биз Амр ибн Руайдан болобуз. Ошондуктан Кааб ибн Руай балдарына биз коргоо бере албайбыз, колдоо көрсөтө албайбыз деп айтты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мутаим ибн Адиге жиберди. Мына ошол киши Науфал ибн Абдиманнафтан эле, ошол Хашим ибн Абдиманнаф менен ага эле булар, ата-бабалары. Мына ошондо бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чакыруусуна жооп берип, ошол чакыруусуна жооп берип, өтүнүчүнө жооп берип, мына ошол киши Мутаим ибн Ади балдарына өз урулаштарын куралдап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Маккага алып кирип, Кабага алып кирди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул кишинин балдарынын уруусунун коргоосунда куралданган, ошол балдар куралданган абалда Кабага кирди. Ошол жерде Кабаны таваф кылып, анан 2 рекет намаз окуп, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үйүнө киргизип коюшту. Мына ушул нерсени Курайш уруусу көрүп, эч бир тийишкен жок. Анткени булар исламды кабыл алган жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга урулаш, ошол аталаш агалар болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол өз балдары менен куралданып Маккага алып кирип коюшту. Курайш мун нерсени кабыл алып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эч качан эч бир зыян берип тийишкендери жок. Андан кийин эми кийинки айта турган сөзүбүз, мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен талашып тартышып,
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мужизаларды, адамның қолынан келбей тұрған адаттан сыртқары мужизаларды талап қылышты. Мушриктерден бір торы пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мужиза талап қылышты, текеберленген, бой көтерген авалда. Мынау шул нәрсе қайталанды, өзінің уақытысына жараша, алауалға жараша. Bir күні Құрайш кафирлары Кабан айналасында жиналышып, өзара кеңесіп, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға адам жіберішті, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламмен сөйлесу үшін. Мынау шында пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардың шақырусына аябай әрекет қылуыменен, мындайша айтқанда тезінен жауап беріп, бұл нәрсеге шашты. Ошондо Аллах Таала аят түшірді: "Фала'аллака бахин нафсака аля атharihim in lam yu'minu bihadha al-hadith asafa." О Мухаммад, мынау шул сөзді иман келтірішпесе өкінген авалда алардың артынан ерчіп өліп кетпеген деді Аллах Таала. Алардың бұл бұйрықтарына аябайлы шашып, тез шұрқап барбағын деді. Алар ошол пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларға барған кезде, алар пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан аяп белгіні бір мужизаны талап қылышты. Мисал үшін Муса алейхиссаламның таяғы сияқты, Самуд пайғамбардың ошол төс сияқты, жана Иса алейхиссалам өліктерді тірілтірген сияқты, мына ушундай өткен пайғамбарлар өз қауымдарына ошол алып келген, көрсөткөн мужизалар болған. Сен дағы бізге бір мужизаларды, пайғамбарчылығы пайғамбар болсаң, көрсөтүп бер деп пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам талап кылышты. Ала ойлошот эле, бул ар бир элчиде бул адаттан сырткары бир мужизасы болот. Ал кааласа, ал ошол качан кааласа бул нерсени ошол пайгамбар аларга ишке ашырып берет. Ошол адамдар жалпы өздөрүнүн табиятына, өздөрүнүн табияттагы табигый иштерине кадыр болгон сыяктуу пайгамбарлар да ошол мужизаларга, ошол коому качан талап кылса ошол нерсеге кадыр. Бул пайгамбарларда өзгөчөлүк болот деп, мына ушундай ойлошот эле Курайш кафирлары да. Алар мына ушундай пикирге келишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мына Сафа тоосуну алтынга айландырып бер дешти. Жана мына тоонун ордунан жылдыр бер дешти. Жана бизге дарыяларды агызып кой дешти. Же бир ата-бабаларыбыздан бир ата-бабабызды ошол тирилтирип бер дешти. Кааб ибн Луайдыбы, же бир ата-бабаларыбыздан бирөөсүнү тирилтип бер дешти. Ошондо бул Мекке мушриктери кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мужизалар талап кылгандыгы Кур'ан-ы Керимде айтылган. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Алар айтышты: "О Мухаммад, сага эч качан иман келтирбейбиз. Бизге жерден бир булак, чашма булактарды агызып койчу" дешти. Жана бизге же болбосо бир курмадан бак кылып бер, же бир жүзүмдөн бак кылып бер. Ошону бизге кылып берчи, ошонун арасынан бир дарыяларды, арыктардагы сууларды агызып койчу дешти. Арыкта бир суу агызып кой ошол бактардын арасынан. Же бир ошол бактардын арасынан бир бак болуп, ошонун арасынан бир дарыяларды агызып койчу дешти. Же аутусқита сама кема заамта алейна кисафан ау та'тия биллахи вал малаикату қабила. Же асмандан өзүң ойлогондой бир азаптын бир аз бөлүгүнү келтирчи бизге дешти. Же болбосо, же өзүңдүн актыгыңды далилдеш үчүн Аллах менен периштелерди биздин алдыбызга келтирип берчи дешти. Же ау якуна лака байтун мин зухруфин ау табqa фис сама ва лан ну'мина луқияка хатта татаназзала алейна китабан нақрау. Хатта таназзала алейна китабан нақрау. Же болбосо бизге асыл таштан болгон бир үйдү көрсөтчү дешти. Мына ошо же болбосо асманга бир көтөрүлчү дешти, уччу дешти да. Асманга бир учуп көрчү дешти. Же болбосо же сен учканыңа дагы иман келтирбейбиз, бизге асмандан көз алдыбызда бир китеп түшүрүп берчи, биз ошону окуйлучу дешти. Мына ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мужиза талап кылышты. Анан Аллах Таала алардын бул аракеттери жалган экендиги, бул нерселерди алар Мекке мушриктери капырчылыктан башка, ошол текебирликтен башка, текебирликтер себеп гана талап кылып жаткандыгын билдирди. Aqsamu billah jahda aymanihim la in ja'atun ayatun la yu'minanna biha. Алар касам ичип, ошол сага эгер бир аят белги келе турган болсо, иман келтиребиз деп касам ичип айтышат Мекке мушриктери дейт Аллах Таала. Касам ичип жиберишет. Анан
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолынан ешбір нәрсе келбейді. Анан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллах Тағалаға дуа қылды, мына ушул нәрселерди ишке ашуусун каалап, анткени алардын исламын каалап. Балким ошол аят мужиза алардын көзүнө көрсөтүлгөндөн кийин балким ыйман келип калышар. Ошондо Жибраил алейхиссалам келип, Аллах Тағала бир мужизасын көрсөтөт, билдирет. Бирок эгер ошол мужизадан кийин эгер ыйман келтирбей коюша турган болсо, ааламдагы эч бир коомду азаптабагандай бир азап менен азаптап коет деп айтышты. Же ошондуктан аларга тообаны, райымды баяндады. Жибраил алейхиссалам келип, ошол андан көрө тообага келишсин. Андан көрө Аллахтын райымына шашышсын. Балким тооба эшиктер ачык. Мына ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан талап кылышканда, жанагындай мужизаларды айтышып, бир мужиза келтир бизге деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерсе анын колунда эмес экендигин айтып, айт Мухаммад, кул субхана рабби, айт мен Раббим ару таза, хал кунту илля башара расула. Мен бир адам баласынан болгон эле бир элчимин деп айткан Мухаммад дейт. Мындайча айтканда, мен бул адаттан сырткары бул иштерге, мен бул мужизаларга мен кадыр эмесмин. Анткени бул нерсе Аллахтын өзгөчө, Аллахтын өзүнө гана таандык болгон иш. Мен анын өзүнө гана таандык болгон иш. Бунун кудурети, бул иштин кудурети, бул иште Аллахтан башка, Аллахка эч ким шерик эмес. Анын кудуретине таандык болгон нерсе. Мен бир кишимин, мен бир адаммын. Мен бул нерсеге силер ойлогондой эле кадыр эмесмин деп айткан. Мен силер менен менин ортомдо айырмаланган нерсе бул элчилик, пайгамбарлык. Мен болгону силерге элчимин. Мен силерге мага болгону вахий кылынат. Мен Аллах Таала эмне буйрган болсо ошол нерсени силерге жеткиремин. Бул иш менин колумда эмес. Бул иш менин колумда эмес. Эгер Аллах кааласа бул нерсе болот. Эгер Аллах каалабаса бул нерсе болбойт. Бул силердин пайдаңар үчүн эле. Бул мен айткан сөздөрдүн баарысы. Өзүңөрдү ордуңарды билгиле, мен да өзүмдүн ордумду билейин дегенде мына ушундай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга түшүндүрдү. Бирок ошол коом бул текебердигинен кайтпайт. Ана Ан сүрөсүндө бул мужиза, адаттан сырткары нерсе бул Аллахтын колунда экендиги, Аллахтын кудуретине таандык болгон иш экендиги мына айтылды. Мына кул иннамал аяту индаллах. Айткан Мухаммад, бул аят мужизалар бул Аллах Тааладан болот. Ва ма юширкум, силер кайдан билесиңер бул нерселерди? Аннаха иза жаат ла юминун, эгер ал нерсе келсе алар ыйман келтиришпейт дейт. Бул аят белги, адаттан сырткары боло турган нерсе Аллахтын колунда экен. Пайгамбардын колунан эч бир нерсе келбейт. Бул пайгамбар эч качан өзүнүн күчү менен бул нерседен ишке ашыра албайт. Анан бизде дагы мындай туура эмес түшүнүк бар да, баланчы молдо болгон экен, түкүндөй молдо болгон экен, ошол дарыянын сууну тескери агызып коюптур, же тегирменди тескери айландырып коюптур, же кумдан бир нерсени өстүрүп, бир нерсе дуаларды окуп, бир нерсени чыгарып бышырып коюптур деген мына ушундай жоңок сөздөрдү айтышат. Бул нерсе негизсиз. Бул нерсе Ахлус-сунна вал жамаанын акыйдасына дал келбеген нерсе. Мына ошондуктан бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунда эмес болгондон кийин ошол киши пайгамбар болуп, ошол киши бул иштерди Аллахка таянгандан кийин башкалар тууралуу эме айтпай эле коелу. Эгер Аллах Таала бул нерсени кааласа, ошол пайгамбарларына, элчилерине өзү Аллах Таала билдирип, мындайча айтканда бул нерсени адамдардын алдында ишке ашырып коет. Ошол пайгамбардын кубаттоо, ошол пайгамбарлыгын кубаттоо, пайгамбары жиберген пайгамбарларын кубаттоо максатта, алардын пайгамбарлыгын далилдөө максатта Аллах Таала бул нерсени ачыктап коет. Кийин алар мына ушундай Мекке мушриктери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мужиза талап кылуусун антышты. Кала берсе мына Кур'ан-ы Керимде дагы аят бар. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Мына эгер биз аларга ошол периштелерди түшүрүп койсок, өлүктөрдү сүйлөтүп койсок, жана аларга бардык мужизаны топтоп берип койсок дагы, бирок алар ыйман келтиришпейт дейт. Адамдардын көбү Аллахка жахил болушат дейт. Мына азыр төмөндө бир мужизаны келтиребиз. Мына Аллах Таала бул мужиза Аллахтын сүннөтү экендиги, бул өзгөрүүсүз сүннөт экендиги. Мына ушул мужизаны көргөндөн кийин эгер ыйман келтиришпесе, барекетке жолугушары, азапка жолугушары, бул азапка жолугуп калуусу бул сүннөт экени. Ошол мужиза келгенден кийин көп коомдор буга чейин Самуд пайгамбар, Муса пайгамбар
жана башка пайгамбарларга мужиза келип, Аллах Тааладан ошол коомуна мужиза көрсөтүлгөн вакытта алар иман келтиришпегенде аларга кандай азап келгендиги, бул нерсе Аллахтын сүннөтү, бул Аллахтын сүннөтү. Ошол мужизадан кийин иман келтиришпесе, динге келишпесе, Аллахтын азабы келери. Бул азап ошол сүннөт экенин, бул өзгөрбөс сүннөт экендигин ошол эскертип кой дегендей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мына ушундай нерсе билдирилди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундо Раббисине дуа кылды. Аллах Таалага таянды. Шаккул камар, эми ошол айдын бөлүнүүсү. Ошол ислам тарыхындагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сирасындагы эң көрүнүктүү, эң атактуу мужизалардын бирөөсү ошол айдын бөлүнүүсү. Анткени ай, күн, түн бул эң Аллахтын өтө чоң мужиза белгилеринен болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайштин ошол мужиза көрсөт деген талабынан кийин мына Аллах Тааланын буйругу менен мына ушул нерсе ишке ашты, айдын бөлүнүүсү. Анткени Мекке мушриктеринин талабы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алсыздатуу эле. Дааватын алсыздатуу, адамдарды ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз оюнан сүйлөп жатат деген нерсеге ишендирүү эле. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мужиза талап кылышкан кезде, мына ушул айды бөлүп берчи дегендей мужиза талап кылышкан кезде, мына ушул нерсе ишке ашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол колу менен айды экиге бөлүп койду. Аллахтын буйругу менен, Аллахтын кудурети менен. Мына ушул нерсе айды бөлүнгөндүгүн көрдү. Кала берсе Камар сүрөсү бар Кур'ан-ы Керимде. Уактарабат саату ва шаккал камар. Кыямат жакында ай бөлүндү деген. Ай экиге ажырады деген, ай экиге бөлүндү деген. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эй Курайш улусу, мына карагыла эми, көргүлө эми. Мына ай бөлүндү дегенде, алар мына ушул нерсени ачык көздөр менен, өз көздөр менен көрүп туруп, мына ушул нерседе анан баш тартышып, мына ушул нерсеге ишенбей, алар бул Абу Кабишанын баласы, бул Мухаммад бизди сыйкырлап койду деп баш тартып кетишти. Мухаммад бизди сыйкырлады деп баш тартып кетишти. Мына ошондо кала берсе сурашты. Ошол Меккеге келе жаткан мусафирлардан, Меккеге жакын келе жаткан мусафирлардан сурашты эле. Ооба, биз айдын эки бөлүнгөндүгүн, бир тогу экинчи бир тогу тарапка өтүп калгандыгын көрдүк деп айтышты. Мына ушул нерсени тастыкташты, ырасташты. Бирок Курайш капырлары өз текебирлигинде, капырлыгында бекем туруп алышты. Эми айдын экиге бөлүнүүсү бул албетте ошол Исра Мираж окуясынан алдын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Миражга чыгуусунан алдын болгон экен. Бул албетте айдын бөлүнүүсү ошол Исра Мираж окуясына даярдык болчу. Мына ушул нерсеге даярдык болчу, мына ушул нерсенин алдынан ишке ашты. Муну Аллах Таала албетте ошол айдын бөлүнүүсү, ошол зээнге бир жеңил болуусу үчүн андан кийинки Исра жана Мираж окуясы дагы бир акылга дал келбеген бир мужиза иш катары ишке ашуусу дагы бул адамдар үчүн бир даярдык эле. Ошондуктан мына ушул окуялар болуп өткөн экен. Эми иншаллаху таала кийинки сабагыбызда Ал-Исра ва Мираж, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Исра жана Миражга көтөрүлүүсү тууралуу сөз кылабыз иншаллаху таала. Нейм сабакты окуйбуз. Аллах Таала ушул сабактарыбызга береке берсин. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху